Урматтуу депутаттар, мына 4-5 октябрда революция ким үчүн болду эле? Ошо 5 октябрдагы революция ошол күнү Үмүт деген жаш баланын кырчындай өмүрү ким үчүн кыйылды эле? Бүгүн мына шайлоолордо, жергиликтүү шайлоолордо Ошто Сооронбай Жээнбеков эле кетиптир. Калганы бар ордунда экен. Ош шаарында мэрдин партиясы, губернатордун партиясы, Азамат Арапбаевдин партиясы деген партиялар элди кысып атыптыр. Бул деген кечеги 5 октябрды унутуп калды деген сөз. Мына кээ бирки арабыздагы саткын коллегаларыбыз мына Бакиевдин убагында Акжол, Атамбаевдин убагында СДПК, Жээнбековдун убагында биримдик болуп, кайсыл президент жыгылса кийинкисине секирип жүрүп, мына коомду оорутуп атат. Урматтуу коллегалар, биз өзүбүздөн баштайлы оңолууну. Ушул саткынчылык кадимки модага айланып калыптыр бул жерде. Кээ бир коллегаларыма айтам. Ушул эртеңки шайлоодо кепилдик бере албайсыңар силер. Ушу Кыргызстанда канча мына 3-чү революция болсо, ушу шайлоонун жыйынтыгы менен болуп атат. Ошон үчүн токтоткула. Ош шаарында Азамат Арапбаев келе жатат дегенде жетекчилер жан алгычтан качкандай качат экен. Буну токтотуш керек. Бул эсиң барды этең жый дейт. Мына эми жок дегенде Кудайдан коркуш керек да. Ошол күнү 5 октябрда бардыгы башыны ийинге тыгып жок болуп кетпеди беле? Эмне биздин революциялар ушундай байманаптар тайраңдасын деп болуп атабы? Убакыт кошулбайт. Тазабек Акрамович, сөз сизде. Рахмат Аида Камчыбековна.